Саламатсыңарбы? Бүгүн биз единая налоговая декларацияны толтуруштун жолун көрөбүз. Единая налоговая декларация бул биздин мамлекетке берген бир жылдык мындайча айтканда финансылык отчетубуз десек да болот. Бир жыл ичинде ушул салык төлөөчү эмне иштерди кылды жана кандай доходдорду алды дегендин чогултулуп көрсөтүлгөн бир документ формасы болуп саналат. Мында кыргызча айтканда бирдиктүү салык декларациясы. Салык декларациясы бул бир четинен караганда жөн эле бул тастыктама катары кетет. Мисалы мен мында Паланчаева паланча ушул жылы мынанча доход алдым жана кайсыл тармактан алгандары жазабыз. Эгер биз жеке ишкерлик көрсөтсөк, жеке ишкер болуп иштесек, эгер биз айлык акы алып, бир мектепте мугалим же бир врач болсок, же бир частный ишканаларда деле айлыкка иштеген адам болсок, анда айлыктарыбызды көрсөтөбүз. 2025 жылдан баштап Кыргызстанда бардык жарандар ушу декларацияны тапшырышка милдеттүү болот экен. Ага чейин бир гана жеке ишкерлер тапшыра алат. Мамлекеттик кызматта иштеген адамдар тапшырыш керек. Жана бир жыл ичинде 300 000 сомдон жогорку бир сатып алууларды жүргүзгөн адам тапшырыш керек. Жана вычет деп коебуз, мамлекеттен кайтарым акча. Ошолорду ала турган адам өзү тапшырса болот. Жана кимдин атында бир кандайдыр бир мүлк болсо, автомобиль же үйбү, жерби, ошолор дагы ушу декларацияны тапшыруусу милдеттүү бүгүнкү күндө. Азыр мына мен өзүмдүн жеке страницама кирип туруп ушул жерден тапшырышты көрсөтүп берем. Мисалы бизде эң распространенный азыр единая налоговая декларация физического лица дейт. То есть жеке ишкерчилик менен иштебеген адамдын декларациясы кандай толтурулат көрсөтүп берейин. Биринчи ушул страницага киребиз, отчетуга кирип, ал жерден единая налоговая декларацияга өтөбүз. Могул жерден өзүгө туура келген вкладканы тандап алабыз. Бул отчет бизде биринчи жолу тапшырылып аткан үчүн 2023-кө первоначальный болот. Эгерде кокустан биз бир кандайдыр бир жагдайды унутуп калып, аны көрсөтпөй калган болсок, анда биз оңдоп тапшырсак, анда уточненный деп туруп, туура вариантын тапшырсак боло берет. Ошону уточненный дейт. Азыркы учурда бул биздин первоначальный отчет болуп эсептелет, ошон үчүн ушул жерди тандайбыз. Бул единая декларацияны ачканда эле ал жерде жазылып турат: облагаемые доходы, персональный вычет, вычеты на иждивенцев деген сөздөр бар. Мындай ылдый түшүрсөк кичине, бул жерде приложениялер бар. Бул декларацияны толтуруп атканда сөзсүз түрдө приложениялерди биринчи толтуруш керек. Анан ошол жердеги түшүрүлгөн цифралар автоматически мына биринчи основной бетке чыгып калат. Мындан карасаңар, бул жерде мен азыр эч нерсени оңдой албайм. Себеби дегенде бул вкладка автоматизированная вкладка. Мен башка жактан данные кирсем ушул жакка түшөт. Мына жерге оңдосом болот. Мына кичине ачык цвет түстөгү вкладкалар оңдогонго болот. Мына кичине темный болуп турган вкладкаларды оңдой албайбыз. Значит, буларды биз приложенияны толтурсак, анан бул жакка түшөт. Даже мына жерге жазып койгон: переносится показатель ячейки 169 приложение 1 деп турат. То есть ушул приложение 1-дин 169 ячейкасындагы цифра ушул жакка автоматически өтөт экен. Приложениеге бирге түшүп 169-ны карасак, мына бул цифра бул жерде автоматизированный экен. Ссылка болгон жерибиз. Буга болсо в свою очередь мына ссылкалардын кошулган суммасы ушул жерге чыгат экен. Ал үчүн биз мына ссылкаларды толтурсак, анан бул жерибиз толот. Эми биз биринчи кезекте декларация толтурарда эмне керектелет бизге? Бизге биринчи кезекте заработная платаны коюшубуз керек. Өзү бул декларацияны толтуруп жатканда эң негизги максат ушул мына иштеген адам мамлекеттен бир кандайдыр бир вычет деген сөз бар. Мамлекеттен кайтарып алса болот да, салык төлөгөн адам. Киреше салыгын, то есть подоходный налог төлөгөн адам гана кайтара алат. Ал деген сөз бирөөдө колунда иштеген адам да, мисалы айлыкка иштеген адамдар бул бирөөнүн алдында иштеген адамдар деп саналат.
ошол подоходный налогду мамлекетке канчалык көп төлөсө, ошонун эсебинен балдарын окутуп контракт төлөсө жана ипотекасы бар болсо, ошол төлөнгөн суммалардын, төлөмдөрдүн 10%-ын мамлекеттен кайтарып алат деген сөз. 10 эмес, кээ бирлердики 25%-га чейин вычет эсептесе болот. Азыр ошол моментке жеткенде түшүндүрүп берем. Эмне үчүн 10%, эмне үчүн 25% деп айтылат. Ал үчүн бизге биринчи кезекте эмне документтер керек? Бизге биринчи кезекте зарплата боюнча справка керек. Ал примерно ушундай. Эми бул налоговыйдын сайтынан алынган кагаздар ушундай болуп көрүнүш керек экен. То есть зарплата за январь, февраль, зарплата бар эле кредит алып атканда көрүп жүрсөңүздөр керек. Канча сом зарплата алган начисленияси и соцфондко, подоходко канча кармалып, итабосу чыккан жер. Бизге итабосу керек. 1 жылдык төлөмдөрдүн суммасы керек. Буну жоопкерчиликти өзүнө алып, буну ишкананын главный бухгалтери менен жетекчиси кол коюп берет и печать басып берет. Ушул справка действующий болуш керек. Биринчи кезекте бизге справка о заработной плате керек болот. Айлык акы тууралуу тастыктама. Андан кийин, эгерде биз балдарыбыз же өзүбүз бир жерде окусак, заочный же аспирантурада окусак, же иштеп жатып эле өзүбүз очный, заочный бир университетте окусак, же курстарга, платный курстарга катышсак, ошол төлөгөн акчалардын 10%-ын кайтарып алганга мүмкүнчүлүк бар. Азыр ошону кайтарыш үчүн бизге эмне биринчи кезекте кайсы документтер керек экенин могул жерден окуп алсак болот. Биринчи бизге заявление по форме, утвержденной полномочием налоговым органом деп. Ал заявление мындай болуп көрүнөт: о предоставлении социального и имущественного вычета. Бул жерге документтин аталыштары жазылат. Полностью бардыгы жазылыш керек. Могул жерге мисалы справка о заработной плате барбы? Могул жерге справка о заработной плате деп жазып коебуз. Дагы эмне болушу мүмкүн? Копия контракта на оказание платных образовательных услуг. Мисалы балаңыз частный школада же частный мектеп, садикке барса, же бир тил курстарына же компьютер курстарына барган болсо, ошолор менен түзүлгөн договор. Договор болбой калса, алардын справкасы дагы болуш керек, хотя бы что действительно окуйт деген. Же болбосо ал жогорку окуу жайларында окуган студенттердин баягыдай личная карточкасы болот. Азыр баардыгы электронизация болуп калган. Ошол сайтынан өздөрү чыгарып алса да болот. Ошол цифровой вариантын колдонуп, ошону чыгарсак дагы болот, жетиштүү болот. Ал жерде бүт информация берилген. Студенттин канчанчы курста окуйт, канча контракт төлөдү, ошол жөнүндө сведения да, ошол документ дагы өтө берет. Үчүнчү, копия платежных документов об уплате дейт. То есть ошол контрактты төлөгөн тууралуу тастыкталган квитанциялар. Квитанциялар же платежное поручение банктан которгон болсок, же баягы электронный которобуз, анын деле чегин чыгарып алсак болот, распечатка кылып туруп. Ушул жерден айтып коюшум керек. Ошон үчүн контрактка электронный төлөп жатканда постарайтесь, чтобы назначениеге за образование Паланчаева деп жазып койгонго аракет кылууга. Кийин мындай выписканы карап жатканда өзүңөргө жеңил болот. Кимге эмне төлөгөн көрүнүп турат да. Кайсы периодка экенин жазып койсоңор да болот. И төртүнчү, копия свидетельства о рождении, документов или об усыновлении иждивенца дейт. То есть балдарыңардын, силердин иждивениңерде отурган балдардын свидетельство о рождениесин коюшуңуз керек, копияларын, өзүбүздүн копиябыз, паспортубуздун копиясын коюшуңуз керек. Копия паспорта супруга дейт, декларант, жубайыңыздын паспортуну бар болсо копиясы жана свидетельство о браке коюш керек. Же ажырашкан болсо расторжение брака, свидетельство о расторжении брака, бунун да копиясын коюшуңуз керек болот. Копия паспорта иждивенца дейт, если есть. То есть эгер балаңыз 17 жаштан өтүп калса, анда паспорту бар болсо, анын паспортун коюп коюшуңуз керек. Кийинки перечень болсо, бул справка с места работы. То есть иштеген жерден справка, бул справканы айтып атат. Действительно бизде иштейт и мынча айлык алды деген справка да. Ушул 9-чу ушул справка болуп саналат. И 10-чу справка о составе семьи дейт. От Государственного агентства по делам госслужбы и местного самоуправления. То есть
азыр биз состав семьяны, место проживанияны түндүк KG'ден чыгарып алсак болот да. Оңой эле чыгып калган. Эгер так андайыбыз жок болгон болсо, анда местный квартальный комитетке же Домкомдон печать басылган справка алышыбыз керек. Биз өзүбүздүн семьябыздагы составды тастыктап беришибиз керек да. Налоговыйгачы, мисалы, мына балдардын свидетельствосын эмне үчүн сурап атат? Действительно сенин балдарыңбы? Действительно ала турган жаштабы? Ошону тастыкташ үчүн ушу перечинди сурайт сөзсүз түрдө. Бул социальный вычет үчүн керектелүүчү документтер. Ал эми бизде экинчи дагы бир вычет бар, имущественный вычет. Вычет деген сөз бул кыргызчасы айтканда бизге кайтарыла турган акча деген сөз да. Имущественный вычет деген бул азыр бизде Кыргызстанда көбү ипотечный кредит алган, үй алыш үчүн сөзсүз түрдө мамлекеттик эмес, частный банктардан деле алса өтө берет. Бая бирөө суроо берди, сөзсүз мамлекеттик ипотеканы алгандарбы же башка банктардан алса да болор. Любой банктан ипотека алган документ өтө берет. Ал жерге дагы перечинде биринчи ушу заявление толтурулат. Бул заявление, андан ары копия паспорта декларанта, договор об ипотеке по кредитному договору, то есть ипотека боюнча кайсы договор болсо бардын копиясын коесуз. Копия платежных документов, ошол ипотекаңызга төлөгөн суммалар бар, квитанциялар бар, кредитти төлөгөнүңүз, ошол суммалар боюнча копиялар керек. Анан кийин справка с банковского учреждения дейт. То есть банк сизге справка бериш керек. Мынау заемщик биздин банктан кредит мынанча алган, мынау жылы мынанча процент и мына основной суммасы мынанча төлөндү деген справка берет. То есть основной суммасы бөлөк и проценттери бөлөк көрсөтүлүш керек. Бизге вычет, имущественный вычет, мүлктүк кайтарым бизге бир гана проценттен кайтарылат. Мисалы, сиз бир айда 50 миң погашение кылсаңыз, анын 30 миңи основнойго кетип, 20 миңи процентке кетет. Графикти билебиз да бардыгыбыз. Ошонун бизге только уплаченный по ним проценты дейт. Только процент боюнча информация керек. Справка с места работы. Бул жерде ушул справка о заработной плате жарайт. Мисалы, бир эле жарандын и имущественный вычет, и социальный вычетти бардыгын ала турган ситуация болсо, анда ушул мыналарды эки жолдон койбойт, бир эле жол коет. Мисалы, копия паспорта декларанта, копия свидетельства супруга деген ушулардын бардыгы бир эле жол коюлат. Справка с места работы деген эки жерде тең турат, бирок экөөнү бир эле адам алатса, анда бир эле справка жетиштүү болот. Ушул документтердин баарын чогулткандан кийин анан биз декларацияны толтурууга өтөбүз. Декларацияны толтуруп жатып, башында на приложение 1ге биз доходы, полученные в виде оплаты труда дейбиз. Мисалы, эсепке алсак, мисалы да, бир адам жазып алсаңар болот, өзүңөргө мен калькулятордо сразу эсептеп кетем, силер кагазга жазып эсептеп алсаңар болот. Мисалы, бир адамдын айлыгы начисленияси айына 60 миң сом болсун дейли. 60 миң сом айлыкты начисление алган болсо, буну 12ге көбөйтсөк, 720 миң сом начисление болду дейли бир жылда. Бул справкада көрсөтүлөт сөзсүз түрдө. Справкада сөзсүз түрдө начисление мына жерде айтып турат. Начисленная сумма, начислена сомов, облагаемый доход деген мына жер итого мына жердеги сумманы коебуз да. Ушул жерибиз мисалы бизде 720 миң болуп чыкты дейли. Андан ары бул жерде башка толтурулчу жерлер бар болсо кошсок болот, кошпосо жок болсо толтурбайбыз. Будем считать, что бизде жок, биз только зарплатаны эле көрсөтүп атабыз. Необлагаемый доходду көрсөтпөйбүз. Андан ары барып биз налоговая база, расчет суммы вычета отчислений на приложение 2 ушул жерден биз азыр вычет эсептеп чыгарабыз. Эми мына жерге персональный вычет мындай жазып койгон, өзү в размере 6,5 расчетных показателей деген бул 650 сом. Биз баягы зарплата эсептегенде налоговый кодексте ар бир жаранга 650 сом вычет каралган деп айтканбыз. Ошонун негизинде 650-нү биз 6 ай бою 12 ай бою көбөйтсөк 7800 сом вычет деген сөз. Бир жылда биз 7800 сомдук вычетти колдонуп өткөнбүз. Также вычеты на иждивенцев налогоплательщика дейт. Бир
балага 17 жашка чейинки бир балага 100 сомдон полагается болсо, мисалы 4 балаңыз бар болсо 400 сом болот. 400'ü көбөйтөбүз 12'ge 4800. Эгерде 4 балаңыз бар болуп, бирок чоң балаңыз 17 жаштан өтүп кетсе, анда 3 эле балага болот. Анда 300'ü көбөйтөбүз 12'ge. Анда 3600 болуп калат. Биздин случайда 4800 деп эсептеп көрө берели, кандай болот экен. И государственное социальное страхованиеге төлөгөн акчасы. Ал 10% түшүш керек, мынаны сөзсүз түрдө. Заработная платада да ошондой чыгат. Нол жері 72 миң болду дейли. То есть 8% и 2% төлөйбүз деп эсептегенбиз мурдагы салыктарда. Ошондо 720 миңдин 10% 72 миң. Ошону менен биз налоговая базаны чыгардык. 635.400 сомдон 10% кармайт экенбиз. Мындайча айтканда, биздин эсеп боюнча да пока. Эми мына жерде не государственный пенсионный фонд. Бул жерге эч нерсени жазбай койсок болот. Бизде эми не государственный пенсионный фондко төлөгөн жарандар өтө эле аз. Мен практикамда кездештире элекмин. Ограничение для социального вычета. Мына основной момент. Бул жерде налоговая база түшүп атат бизге автоматически, эсеп бул жака түшүп калды. Буну биз оңдой албайбыз, эч нерсе кыла албайбыз. Бул жерге 10% же 25% дейбиз. Эгерде сизде 3 баладан ашык бала бар болсо, налоговый кодекс боюнча сиз 25%-ын колдоно аласыз. Мына сумманынчы. Эгерде 2 балаңыз бар болсо, анда 10 эле пайызы болот. Мисалы, азыр биз 4 баласы барды карап атабыз. Ошон үчүн биз автоматически 25%-ын смело колдонобуз. 635.400'ді 25'ге көбөйтсөк 158.850. 158.850 сом болот. Вычетти ограничениясы, то есть бул максимум ушул суммадан базабыз ашпаш керек. То есть ушул сумманын 10%-нен ашкан сумма болсо да бизге только ушул 15.885 сом берет. Ушунун 10%-ын эле кайтарат. Эми фактически произведенные социальные расходы. Мисалы, биз балабызга 4 балабыздын экөөсү университетте, калгандары жеке мектепте окуп, айына болуптур биз 120 миң сом, 120 миң сом контракт төлөдүк дейли. Жеке мектеп, курс бардыгы биригип. Бизде разница мынау 211'ден 212'ни алганда 38.850 сом разница чыгып атат. Бул формула өзү автоматически эсептеп бара жатат. Ага да кайра кайтып келебиз. Сумма фактически погашенных процентов дейт, именно по кредиту. Процент деген бая түшүндүрдүм. Основная сумма и процентте бөлүнөт. Процентибизге мисалы банк берген справкага ылайык биз 135 миң сом процент төлөдүк дейли ипотекага. Тоже мне уже автоматически эсептелип атат. Бизге салык кодексинин позволяющий вычеты 255 миң сом болуптур. Эми биз мына жакты толтура турган болсок толтурабыз. Эгер биздин атыбызда имущество, үй же здание, сооружение, земельный участок же машина болсо толтурабыз. Эгер жок болсо аларга карабайбыз дагы, кайра жогору чыгабыз. Жогору чыгып, мына биринчи страницага кайра келебиз. Бул жерге келип, кайра эле баягы 650'нин вычеттерин кайра толтуруп чыгабыз бир сыйра. Сөзсүз түрдө биздин мына данныйларыбыз соцфонд менен налоговыйдыкы ишкананын берилген справкасындагы данный менен совпадать этиш керек, дал келиш керек. 72 миң налог, то есть страховое отчисление, ставка подоходного налога 10%. Эми мына вычетибиз баягы 255 миң сом вычетибиз бул жака переносится показатель ячейки 221 приложение 2 дейт. Баягы ылдыйдагы приложение 2-ни толтургандагы общий бизге позволяющий вычет 255 миң болуптур. Ошонун суммасы бул жака автоматически өттү. Эми карап турабыз. Нол жерде вычетибизде 10% 38.040 сом биз налог төлөшүбүз керек экен эле, эгер мамлекет берип аткан бизге социальный имущественный вычетти колдонуу. Бирок биз фактически мындай эсептегенибизде зарплатабыз 720 миң болсо, минус 72 миң соцфондко кетсе, бул эми 1 жылдыктыкын эсептеп атабыз да.
Андан минус 7800 стандартный вычетти колдонуп, минус 4800 колдонсок, биз жылына подоход 63540 сом төлөгөн болуп атабыз. Бул жерге жазабыз. Бул жерге фактически сумма подоходного налога удержана налоговым агентом дейт. 63040 сом. Бизде автоматически мына жерде көрдүңөрбү, минус 25000 деген сумма чыкты. Бул биздин вычетибиз, то есть мамлекет бизге ушул акчаны кайтарып берет. Себеби дегенде мына 255 000 деген суммабыздан вычеттен 10% бул жака алып калып атабыз. Так, 63540 экен. Бул жерде айтам, 25500, то есть мына сумманын 10% кайтат да бизгечи. Көрдүңөрбү? 25500. Бул деген сөз биз мамлекетке подоходный налогду көп төлөгөнбүз. Биздин налоговый кодекс боюнча биз 38040 сом эле төлөшүбүз керек эле. Бул деген сөз ошол зарплата маалында ушунча кармап келиш керек деген эмес. Бул бир жылда бир кайра кайтарылып берилчү сумманы эсептеш үчүн ушундай берилген да. То есть силердин бухгалтерияңар туура эле эсептеп келген. Просто силер бир жыл ичи бою төлөгөн контракттарыңар же ипотекаңарды наперед билбейт да бухгалтерия. Ошон үчүн бул вычетти жыл этегинде бергенге мүмкүнчүлүк түзгөн мамлекет. Ошондо биз 63540 сом подоход төлөгөн болсок, биздин ограничениябыз мына суммадан 10% болсо, ошондо 25500 сом биз ашыкча төлөгөн болуппуз да, мындайча айтканда. Ушул сумманы бизге мамлекет кайра биздин счетубузга кайтарып берет. Биз мына документти подавать этип жатканда, перечень документов мына заявление вычетке биз реквизиты банка деп кошуп коюшубуз керек. Ушул акча биздин банковский счетубузга кайра кайтып келип түшөт. 25500 сом. Бул реальный эле историялар. Мындай нерселер биз канча жолу жасап келатабыз. Мисалы, ушундай чыккандан кийин мынаны этегинде отправитти басабыз, биздин декларациябыз тапшырылып калат. Ушул декларацияны распечатка кылып туруп, кошуп мына заявлениеге налоговыйга тапшырсак болот. Жакшы дагы бир жаңылык, акыркы 5 жылдын декларациясын ушинтип тапшырсак болот. Эгерде сиз мурун декларация тапшырып келгенсиз, бирок ушул вычетти колдонбогон болсоңуз, сиз уточненный отчет кайра тапшырып декларацияны, кайра ушул акчаңызды алып алсаңыз болот. Кайрадан 2022ге, 21ге уточненный тапшырасыз дагы, алып аласыз. Эгер вообще тапшырбаган болсоңуз, анда мурунку жылдарга деле первоначальный деп тапшыра бересиз, ушул акчаңызды кайра алып алсаңыз болот. Мисалы, мен сиздерге азыр реальный пример көрсөтүп берем. Мында бир кыздардын алган акчаларын көрсөтөйүн. К возврату доход, возврату, подоходный налог возврату 21898. Ушинтип 3-4 жылдыкыны кошуп, ушул налогоплательщик 50 000ден ашык акча алган. 10 апрель 2023 жылы. Бул реальный эле пример. Принято деп турат. Ушул акчалары кайткан. Бул 21 жылга экен. 20 жылга, мисалы да, 20 жылга ушул эле кыздыкын карайлы. Так, мына 14183 кайтып атат. Уже канча 3-4 жылга чогулган, ошондо мындай нормально акча кайтып калган да. Ошон үчүн ушул возможностьту колдон чыгарбай, колдонуп, вычет менен мамлекеттен акча алып алса болот деген сөз ушул. Декларациянын эң негизги максаты, менин оюмча, тапшырып ушундай акчаларды кайтарып алышыбыз керек. Эгер бизге салык кодекси ушуга уруксат берип атса, бизге мамлекет ушундай акчаны кайтарып берем деген шанс сөз берип атса, аны колдонушубуз керек. Эми биз азыр декларация физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность дегенди карадык. Эми физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность карай турган болсок, мисалы алсак, ушул ишкана ИП деп коелу. ИП единый налогто болсун. Же кайсы режимде болсун болбосун, ошол бир жылдык тапкан бул жеке ишкерлерден вычет колдоно албайт. Алар
вычетти только подоходный налог төлөгөн гана жаран колдоно алат. Подоходный налог төлөгөн деген сөз бул бирөөгө айлыкка иштеген адамдар гана ала алат. Мындай персональный вычеттерди колдонуп, ал эми жеке ишкерлер мындай приложениени карайт. Мисалы выручка жасаган болсо, 1 жылдык выручкасын бул жакка көрсөтөт. Башка доходтору болсо көрсөтөт могул жерлерге. Необлагаемый доходтору болсо аларды көрсөтүш керек. Декларацияда полный информация деген сөз да бул. Сенин капчыгыңа түшкөн полный акчалардын информация источниги каяктан түштү дегенди билдире турган кагаз бул. Мисалы расходторуңду жазышың керек, бар болсо жазасың. Может быть, сен доходко эмес, убыткка чыккансың жыл этеги менен. Прибыль освобожден от налога дейт. Биз налог на прибыль деген жерибиз бар. Ошол жерде кээ прибыльдар налогтон бошотулган. Ошолорду ушул жакка көрсөтүп коебуз. Ошондо налог төлөнбөйт деген сөз. Спец режимдегилер, мисалы патент алгандар бул жерге патентин жазып коет. Мисалы 30 күндөн 12 айга алса, 360 күн болсо 360 деп турат. Доходы на полученный от деятельности на основе патента 1 айлык примерно доходуңузду билесиз өзүңүз. Ошону жазып коесуз. 1 жылдыкка көбөйтүп туруп, расходторуңузду жазасыз. Бул деген сөз сиз налог дагы төлөйсүз деген эмес, сиз жөн эле информация берип атасыз мамлекетке. Мен мынча доход алдым, мынча расход кылдым. И патентке канча төлөгөнсүз 1 жыл ичи. Мисалы 1000 сомдон 12 айга төлөсөңүз 12 000 сом төлөдүм деп жазып коесуз. Ал жерге өзү автоматически чыгарып коет. Мисалы жылына 2 миллион пайда көргөн болсоңуз, расходторуңуз 1,5 миллион болгон болсо, анын 12 000 патентке кетти. Доход после налогообложения 488 000 калыптыр деп чыгарып коет. И плюс патенттен сырткары сиз единый налогуңуз да бар болуп туруп, единый налог менен иш кылсаңыз, анда сиз бул жерге выручка по единому налогу жазасыз. 1 жылга 4,5 миллион болушу мүмкүн, расходуңуз 3 миллион 200 500. Вообще не имеет значения расходду жазгандарыңызчы. Желательно туруусун жазганыңыз жакшы. Главное, выручкадан алып аткан налогуңуз туура чыкса болду. Мисалы 4 миллион 500дүкү 1 жылда 6%тен болсо 270 000 деп койсок болот. Ал жерге получается сумма единого налога за год 270 000 төлөптүр деген сөз. Бул цифралар сиз в течение года единый налог боюнча тапшырып аткан отчетуңуздагы налогтун суммасына барабар болуп чыгыш керек. Сөзсүз түрдө выручкаңыз менен налог суммаңыз барабар болуп чыгыш керек, обязательно. И мына ар ким өзүнүн режимине карата ошол разделге толтурат. Ким майнинг менен иштесе бул жакка толтурат. Парк высоких технологий менен иштесе бул жакка толтурушат. Электронный торговля менен иштегендер бул жакка толтурат. Также бул жерде расшифровка отдельных показателей экономической деятельности, предпринимательской деятельности. Перенос убытков дейт. Мисалы былтыркы жылдардагы убыттыктарыңыз бар болсо, бул жакка өткөрсөңүз болот. Жеке ишкерлерге это позволяется. Так, простое товарищество дейт. Короче, бардыгы өзүнүн доходторун көрсөтүп чыгыш керек да бул декларацияда. Совокупный годовой доход физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность дейт. Бул жерде бизге туура келбейт. Мына мисалы, может быть, необлагаемый доходу болушу мүмкүн жеке ишкердин делечи. Какой-то бир стипендия же гуманитарный помощь алышы мүмкүн. Профсоюздан какой-то оздоровлениеге путевок берген болсо, ошону жазса болот. Да, внимательно окуса, бүт чыга берет, эмнелер бар болсо. Еще мына приложениеде деген эме деген жери бар азыр. Приложение 6, 7 бул именно кадастр менен унаанын базасынан алынган данныйлар. Если вы не согласны, силер ошол немеге барып, ишканаларга барып, тактап келишиңер керек деген. При несогласии с данными о недвижимом и движимом имуществе, кадастр деген бул жер үйлөр боюнча ишкана, ал эми унаа бул автомобилдер боюнча. По состоянию на 31 декабря отчетного года дейт, разделы подлежат редактированию, удалению или добавлению записей. То есть
Бул жерде первоначальный алардын базасындагы эле данные берилген, бирок көп случайлар болгон. Сенин атыңдагы уже сатылып кеткен машина бул жерде чыгып калышы мүмкүн. Мисалы налог на автомобиль, на транспорт деген жерде мындай машина чыгып кала берет да, бул машина уже давно сатылып кетиши мүмкүн да. Аны сиз бул жерден жок кылып койсоңуз да болот. Удалить деп туруп. Анан сизден вообще бул жактан чыкпасын десеңиз, сиз ошо УНАга барып туруп, УНА государственное предприятие УНАга барып заявление таштайсыз. И ошол жерде өзүнүн формалары бар, типовой формалары менен толтуруп, ушу машина менин атыман чыккан же сатылып кеткен бир информация берип таштасаңыз, сиздин атыңыздан чыгарып коет и кийин бул жерден чыкпай калат. Ошол эле нерсе недвижимость боюнча дагы такташыңыз керек. То есть бул жерде налоговыйга жөн информационный базасын беришкен, алар налоговый жооп бербейт бунун тууралыгына, туура эместигине. Эгер сиз уверенный туура эмес деп өчүрүп койсоңуз, сиз жоопкерчиликти өзүңүзгө аласыз, кийин өзүңүз ошону тастыктап беришиңиз керек. И 8-чи приложение бул движение активов дейт. Доход физического лица после обложения подоходным налогом, отчисления по государственному социальному страхованию дейт. Доходы и активы не связаны с предпринимательской деятельностью дейт. Так, переносится показатель чеки 0,85. Мына жерге өзү автоматически түшөт экен. Бая башында айткандай, мына темно-серыйлар автоматически эсептелинип түшкөн суммалар. Буларды оңдой албайбыз. Ал эми мына светлый вкладкалар, булар оңдосо болот, бул жерге көрсөтсөк болот. Сумма кредитов, займов, суд, полученный физическим лицом дейт. Сумма кредитов, возвращенные физическому лицу дейт. Другие доходы, полученные физическим лицом. То есть декларация деген сөз бул жерде полный информация өзүбүздүн активибиз жөнүндө полный информация беришибиз керек экен, доходторубуз, расходторубуз, активибиз жөнүндө. Грубо говоря, это балансирующий документ. Ошол менен бүгүн декларация боюнча теманы жаптык деп ойлойм.